Бүгүнкө чейин сиз өзүңүз жакшы билесиз, Ош шаары боюнча жана ошондой эле көйгөйлүү маселелердин Ош шаарынын баарын ушунга чейин көтөрүп келдик да. Канчалаган протокол тапшырмаларды бердик, көпчүлүгү аткарылбай келет да. Ошого дагы мен сизге айтып кетейин. Мына Ош шаарынын 40 000 калкы бар Жапалак айыл өкмөтүнүн ушул биздин өдөөдө ушул свалка бар да. Ошону ууланып отурат да, 40 000 калкы бар Жапалак айыл өкмөтү. Ошол свалканы тез арада ушул Оштун тазалыгы же Оштун жергиликтүү бийлиги жакшы иш алып барбай атат да. Ошол боюнча азыркы күндө кайрылгандар аябай көбөйүп кетти. Ошонун үстүн эртерээк жаап, жана ошондой эле жаңы полигон башташ керек да. Мындай болбосо 40 000 калк эртең кандай болот? Жаш балдар ооруп калды, ооруп атат. Жана ошондой эле жогоруда айтып кеткенмин, Ош шаарындагы ушул эң көйгөйлүү маселенин бири ушул шаардын ичиндеги биздин жолдорубуз депчи. Канча айтабыз, ушул силер ушул эч бир көңүл бурбай атасыңар да, Ош шаарынын ички жолдоруначы. Ош шаарына барганда шаарга барбай эле башка жака баргандай болуп каласың да кээде. Ошо Ош шаарынын ичиндеги бардык жолдорду ошо быйылкы жылы асфальтка киргизип бүтүрүш керек. Кээ бир жолдор шаарга карабайт экен, Минтранс карайт экен, ошол калып кетиптир. Ошол боюнча бүтүрсөк, жана ошондой эле бүтпөй калган мектептер боюнча дагы. Ош шаарын карайбы же карабайбы? Мен Акылбек Сөмөгүчкө да канча кайрылдым. 10дон ашык мектеп бар Ош шаарында, башталып бүтпөй аткан. Ошолор быйыл эгерде бүтпөй турган болсо, бизде аябай Ошто ушундай катастрофа болот да. Нормадан 3 эсеге чейин көп окутат. Мындай болбойт да. Жана ошондой эле Гарононда зданиясы өрттөнүп кеткен боюнча турат. Алар жарымы сыртта жүрүшөт. Ошондо быйыл сөзсүз түрдө бүтүрүп берсин. Урматтуу Нурбек Өрмөгович, мен айткандарым бардыгын протокол тапшырма катары айтамыз, ушу протокол тапшырма берип койсоңуз, Нурбек Өрмөгович. Ош шаары боюнча, көйгөйлүү маселе боюнча, тазасы боюнча, свалка боюнча, Ош шаарынын ички жолдору боюнча, бала бакча, мектеп боюнча биз Ош шаары өгөйлөнүп калдык, эч кандай бөлүнбөй. Ушунга чейин $100 million грант келген, азыркы күндө башы бар, аягы жок болуп кетти. Бишкек шаарына келди, ички жолдор бүттү. Ош шаары каралбай калып кетти. $100 million каяка булар сиңирип салышты, мен билбейм. Кат жөнөтсөм, каяктагы нерселерди жазып бериштир мага. Ошол боюнча бир каттуураак протокол тапшырма бериңизчи. Мына кече эле Ошко барып мугалимдер менен жолугуп келдик, көйгөй аябай көп. Мектептин ушул директорлорун жана завучтарындагы айлык боюнча да айтышты өткөндө. Чындыгында мугалимдерге биз шарт түзүп бербесек, балдарды кандай окутушат алар?